бул макарончикти 3 жолу 4 жолу чыгарабыз аппараттанчы. Анан бул жакшы болуп самын деңгээлине жетип калганы уже билинип калат өзүчө. Анан ошондон калктын салып кайра самын чыгарып баштайбыз. Сузак районунун тургуну Айзада Апсабирова кир самын чыгара баштаганына 1 жылга жакындап калды. Каарманыбыз самын жасоону интернеттен көрүп, ишкердикти баштоого киришкен. Алгач бул тармак боюнча кыскача курстан өтүп, аппараттарды иштетүүнү үйрөнгөн. Анан ушуларды окуп, анан үйрөнүп, анан бунда иштетип көрсөтүп ал жердечи. Анан ошол менен алып келдик жака. Алып келип бул жерге коюп алып, анан эми ал жакта окугандан башка бул жакта жасаганың башка болот экен. Биринчи жасаганда бир топ кыйынчылыктар болду. Анан улам жасап отуруп, мындай тажрыйба алып калдык да. Тажрыйба алып калып, анан уже көнүп калдык, азыр жакшы жасап атабыз. Самын жасоодо ар түркүн майлар жана кошулмаларды бир канча этаптан өткөрүп даярдап алышат. Бул жумуш мээнетти көп талап кылгандыктан чийки кошулмалар кылдаттык менен бир канча жолу аппараттан өткөрүлөт. Азыр бул 3-чү жолу чыгып келет. Буга чейин бул 2 жолу чыгарганбыз бул жагынчы. Улам утуру жаңы чыгарган сайын булар уже самындын немеси жакшы боло баштайт да. Жакшына болуп чыга баштайт могу жери. Анан 3-4кө чейин ушун макарончик чыгарабыз дагы. Анан кайра бул жерге мына макарончиктин ордуна калп салынат, самын чыгара турган. Ошо менен самын чыгып баштайт да. Кошулмалары даяр болуп турса, аппаратта күнүнө 200дөн ашык самын чыгарууга болот дейт Айзада. Самынды даяр калыпка келтирип чыгарып алган соң керектүү өлчөмдө кыркып алышат. Азыр бул жактан чыгып келет, мындайдан. Буну кесип алабыз. Бул жерден кыркабыз, самынга окшотупчу. Бул печат басылат, мына менен печат атайын. Үстүнө печат басып чыгабыз. Ана бул азыр чыкканда бир аз жумшагыраак болот да. Анан турган сайын бул катып. Катып, анан уже көпчүлүк адамдар каттык самынды жакшы көрүшөт да. Кармап көрүп, каттык экен деп анан алып башташат да. Өзү негизи азыр ушундай мезгилде эле буну кир жууп баштаса болот. Учурда каарманыбыз баштаган жеке ишкердикке анын үй бүлөсү кол кабыш кылып турат. Айзаданын апасы бул жумушту жаңы баштаганда аны жөндөп кетүү жана өндүрүлгөн самындарды сатыкка чыгарууда дагы кыйынчылыктар болгонун кошумчалады. Кээде ошо бир күн кечке деле чыгара беришет. Ошо 5-600 чыгарганда бир күн кечке чыгарышат. Анан о жерде ошо самынды эритет. Ага ону холодильникти кошот, ага деле бир 3-4 саат убакыт кетет. Аны муздатышып, анан кийин бияка келип жана опалубкасына куйшат. Анысын катырып эртеси күнү кайра жасайт. Анан кээде ошо бир күн кечке да иштеше беришет да. Каарманыбыз Айзада кир самындан сырткары жыттуу самын, идиш аяк жуучу каражаттарды, дарылык касиети бар бальзамдарды дагы жасап турат. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.